Бүгүн дарыгерлердин катайчылыгынан улам төрөттөн аялым каза тапкан деген Эмирбек Суранбаев акыйкатты издеп, колуна толгон токой кагаздарын көтөрүп Кара Көл шаарынан Борбор калаага келди. Ал күйүүтүн көмүскөдө калтырбай, күнөөлүүлөр мыйзам жолунда жазаланышын талап кылаарын айтып, болгон окуяны мындайча баяндады. Менин атым, фамилиям Суранбаев Эмирбек. Мен Кара Көл шаарына караштуу Камбарата деген шаарчасынан келдим. Ошо келип акыйкат издеп келдим. 2020-жылы 10 ноябрда биз түнкү саат, эртеңки саат 6-ларда ошо эме болуп калган, тиги суу эме болуп кыйналып метип калганда, келинчегим боюнда бар болчу. Анан кийин биз ошол жерде жергиликтүү эме гинеколог бар болчу. Ошол бизди Кара Көл шаарына жиберген да, эртерээк барбасаңар болбойт, эртерээк баргыла. Барып туруп ошол жактан көрүнүп, ошо эми врачтар да аякта, чоң врачтар. Ошентип эле деген. Анан кийин бала дагы мындай эмекен деген да, мындай болуп калыптыр. Кыйналбасын деп эртерээк анан больницага келгенде принимать этти. Эшке нарушение деген мурда эмес жок болчу, анын ден соолугу чың, келинчегимдин ден соолугу тарсылдаган эме болчу. Келдик, эртең менен эртең таңгамал келдик. Келгенде эме болду. Бизди бир фамилиясын унутуп калдым, принимать этти. Анан врачыңар качан келет, гинеколог врач десек, убак сааты менен 8ден өтүп 9дарга келет деди, 8дерге. Аны мен айттым, билгенде эле, анын 10да келет болуш керек, анын билем мен биякта десем. Жок, келет деген. Айткандай эле биз наракта машина менен күтүп отурсак, ошондо келди. 10 болду, саатты көрдүм. 10да келди ал ишине. Аны келип алып кирип кетишти. Анан толгонун дарысын берип эле, колун берип, толгонун дарысын берип эле анан. Бере бергенде толгонду күчөтөбүз деп. Еще анын толгон дарысын бергенден убак саат бар экен, аны карап туруш керек экен да. Бул карабай койгон да. Берип эле коюп, карабай койгондо жийинди болгон как раз. Жийинди болуп, бир комнатка отуруп алып, карап койгула, бутуева Динараны. Карап койгула деп отуруп берген да. Ал келинчегим барган сайын кыйнала берген, кыйналып баштай берген. Бул биринчисин берип, андан кийинкисин де берген. Анан бага кыйналып карабагандайын, анын эмесин эметпегендейин, анан күч келгенден кийин анан матка жарылганда, жарылып кеткен. Муну жөн эле оңой жолу кесарево кылып алып койгондо болмок да, бул ишин жарып эле кесарево кылып алып койгондо оңой. Өзүнө жакшы болмок, келинчегим да билбей калат эле. Бул төрөтөм деп элечи, колдору дарын бере берген да, күчтөп эле. Караган эмес. Келинчегим кыйналып, бакырып, кыйналып, раса кыйналып айтыптыр. Мен жөн эле алып койгула баланы. Мен баланын кереги жок. Мен 4 балам бар. 4 балам бар, 4 балам жетет мага. Жетет, мен жаным калсын, жаным алып кала деп. Ушундук укпай коюшкан. Укпай койгон. Андан ары Суранбаев төрөтканадагы кайдыгерликке ичи күйүп жатканын кошумчалады. Анан таңгамал эле кара чалып калды да. Кыйналып калды, кыйналып атат, кан керек болуп атат. Кан алып келели деп. Экинчи группада кандап келели деп. Анан болсо өзүнүн экинчи группада канын куйган экен. Канын куйган экен. Алып жетпей калыптыр. Мен сүйлөшүп коеюн өмүрөк. Сезден Токтогулга жөнөдү деди. Менин кайнычам Кара Көлгө жөнөдү, мен Токтогулга жөнөдүм машина менен. Уруп бардым, кудайлап 4 доза кан даярдап коюптур. 4 доза кан экен да, экинчи группада. Апардым, уруп айдап, болгон күчүм менен айдап бардым. Барып эле бердим, алып кирип кетишти. Мен кыскасы мен айтайын деген кан менен биринчи положительный группа экен, муну текшербей элечи. Текшерип коюш керек да бул адам деген. Текшербей эле экинчи группаны куюп коюп атпай карачы. Биринчи келинчегим аны мен Бишкектен билип атам. Кийин оорулушуп калганда Бишкекке алып келдим, мама Киевке алып келдим буга. Ошондо булар анализ жазганда биринчи группа положительный чыгып атпай келинчегим. Мен тигилер, көкмелер экинчи группаны куюп коюп атат. Карабайсызбы? Аны операцияга деп калат. Операцияга деп калганда эле анан бул операция жасайбыз дейт да анан. Ачышат, эметет, багы эмелерин алат да, маткаларын алат. Анан кийин ачкандан кийин эле бага кан толгон дейт маткада. Анан кекирбей дейт. Ошол жерде кошо өзү менен жашашкан врачтар айтып атат. Бакырбый дейт. Мен мындайды көргөн эмесмин. Кан чачырап кетти дейт. Кан чачырап кетти дейт ачкандачы. Толуп калганда. Мындайды көргөн эмесмин. Чакыр деп анан ошондо больницанын врач эмеси бар, заведующий врач бар. Анан тигин чакыртат, ал дагы бул тойдо болот. Жана враччы, хирург. Аны болсо 1,5 сааттан таап келет. Скорый мененчи. Тойдо отурган жеринен. Аны таап келгиче тиги ачык жатты дейт. Эчтегеним жок дейт тиги. Ачык жатканда вирус деген бааны келди да, ачык жатты дейт багыш. Ал келди дейт. Келип эле багы шашылыш эле баарын алып, баланы алып берип, баягын баарын
баарын талап алып, ала тургандарын алды да, матка сатка баарын алып. Анан эле анан жап элек деле анан тигилерге кой менин ишим бар, тияка тоюма кетем деп дайындап коюп, сен калганын кыла бер деп бүтпөй эле тиягын алып коюп анан бүтүрбөй эле кетип калат тиги. Эжелерим менен чубашып алып мэрияга бардык. Мэрия бар айтты, моундай болот, скоро таппай атат, бербей атат. Эмне кылабыз десе, билет экен да мэрия, телефон чалды да биздин көзүбүзчө. Эмне деген айбаңдар деп, эл алып берген жапчаңыз көрүп турат, аны мени буширтпейсиңер деп. Эмне бербей атасыңар? Срочно бергиле деп. Анан бербеди, элестетсем, эртең менен берсе биз кетип калат элек да. Кечинде берди. Саат 5те чыктык, 6-да 5те чыктык. Ошондо берип, анда дагы тияк бияктарын коюп, газдарын коюп, эми жанагы демала турган эмелерин даярдап, Мамакеевке ошол күнү бирилерде келдик. Бирилерде келгенде урушту да. Биз киргизип баратканда врачтар урушту атайынчы, эмелер жанагы апарган. Урушту да монту кичиктерби эме кашага болуп келдиңер. Монтушкер келе да, монтпайт белеңер. Эмне кармадыңар? Канча күн болду деп кыйкырып бакырып алып. Реанимация алып келди да. Бизди киргизип койду. Ал бир жолу операция, бияктан 3 жолу операция болду. Десе 4 операцияны көтөрдү баш. 5 баласы менен акыйкатты издеп жүргөн Суранбаев жубайы көзү тирүүсүндө дени сак болгонун айтат. Ал эми энесиз калган балдары куса болуп ыйласа, аларды көрүп өзү ыйлайт экенин кошумчалады. Ден соолугу чың. Эгер бир жерим ооруду десе, анда айтат эле, бак оорукчан эле, ушундан болуп калды, слабый эле деп. Тарсылдаган, здоровье чың, тарсылдаган кенчем бар болчу. Мына элдин баары билет. Камбарда билет. Каткырып күлгөн, эч жери оорубаган, тен таза. Тен таза жашнага жүргөндө жөн эле бул элементарный нерселерди кылбай, өзүнүн милдетин жасабай, аткарбай өлтүрүп коюшту. 5 балам менен калдым мен. Мына экинчи балам. Эң кичинекей кызым 2-нчи класста окуйт. Бакшым. Алар ыйлайт экен да. Түш көрөт экен. Апам дейт, апам түшүмө кирип атты дейт. Жолуңун көрөт, жыттайт. Аларга билгизбей ваннага барамда ыйлап көзүмдү жаап, көзүм ачып анан кайра келем. Ушулар менин ыйлаганымды көрбөсүн депчи. Карманыбыз Каракөл шаарынан Борборго келгенин себебин жубайынын өлүмү боюнча иш мыйзам жолунда чечилбей жатканы менен түшүндүрдү. Ошо биринчи скрытиясында, экспертизадан келип анан баягы комиссионный эме кылышат экен да, бар ачканда тиякта анан бүт текшерип, анализ алышып, анализдерин алып эмне болгон. Ошондо мондай эме чыккан, биринчи результаты. Мынакей эме деп чыкканда, мынау смерть матери от прямой акушерской причины деп дейт, врачебной причины деп. Прямой неме деди да. Күнөөнү, врачтын күнөөсү боюнча деп мынакей чыккан. Жазылып турат мынакей. Анан буякта баягы эмелери жазылып турат. Сепсис деп баягы мондай болгон, андай болгон депчи. Мына ошондой менде бар да мынакей. Биринчи результаты. Эми бул бүткөндөн кийин дагы убакыт өтүп экинчи эме болот экен. Экинчи комиссионный болот экен да врачтарчы. Мен ошону чокко болот. Мен ошон үчүн жүрөм да. Андан бери канча убакыт өттү? Көп убакыт өттү, аябайчы. Мен арыздан Комиссияда ушундай эме справка чыгарып беришти. Биринчи эмес результат. Канча адамдан турган? Мында бир 5-6 6-7 чогулуп атып туруп кылышкан да мынча. Скрытия. Эмеде экспертизада, жана моргтон. Биктен өлгөндөй мен аштырдым да. Мен дагы тетелер жооп бериш керек да. Эгер антпесе мен алар жооп бербейт да. Алар тиги врачтар билсин, эмнеден улам болду, эмне болду, билет экен, анализ алат экен, анан комиссионный да, общий. Ошондой монт чыккан да, мына врачтардын ошибкасынан деп, прямой эметип чыккан результатында. Ошону кечеңдетип атат, мен келгеним ушуда, мен чыдамым кетти ушучу. Кечеңдетип атат да, тартып атат, ушинтип атат. Тиги болсо болгондо жасап таштады. Мен билип эле турам, элдин баары айтып атат. Ал жетер жерине барды, берди, кылды, ал уже даярданып атат акталып кетишине. Ал актала албайт. Еще эчтеке болбогондой экөө тең иштеп жүрдүм. Больницадан иштеп атат, жаркылдайт жөнүнө. Мен балам метрикасына барып калсам, мынтип отурат, чийип. Келиңиз деп коет. Бир кичине эле бир уурулук кылып коюп, бирдеке урушуп кетсе бирдеке болсо подозрение деп камап, бирдеке кылып коет го. Булар жашынака иштеп атпайт.
эмне иштеп атасың деп сурадым. Жаман көрөт экен аянын өлтүрүп койду. Не иштеп атасың? Сен деген эмне иштетип атабы десем, эмне кылайын, эми бизди иштетет экен да. Бекте гинеколог жок экен, мен иште деп иштетип койду кайра деп атпайбы. Көрдүң? Эчтеке болбойт, экөө тең иштеп атат, жакылдап. Биз болсо кан жутуп жүрөбүз, ыйлап, сыктап, балдар менен, кыздар менен. Акыйкаты шу. Мына тезирээк чечип, жооп берсин булчу. Жооп бериш керек. Ар нерсе. Мен мындан кийин дагы, мисалы, меники болду, бүттү мынакей. Балдар менен калды. Дагы башка заракат тийбесин деп атам да. Башка бирөөлөргө, жаштар болот бакыштар. Ушуларга да ушундай салакылык мамиле кыла турган болсо, дагы бирөөнүн өмүрүн кыят. Ошол бойдон токтоп, сабак болсун, булачы. Ошон үчүн жооп берсин. Болгон ошол, мен башка эч эмесим жок. Жашоосунун маңызы болгон апасынан айрылып калган Осмонбек мектеп окуучусу. Ал кадр сыртында апам экөөбүз ырдап калчубуз. Ал мага ишенип, сыймыктанчу. Менин ийгиликтеримди көрсө болмок деп сыздады. Мен Бухардинов Осмонбек. 16 жаштамын. Быйыл 11 жашмын. Мен жаш болгонуна себептүү колум узарып атат. Жаш болуп атам, кичине мен да жардамдашайын деп аткам. Жардамдашып атам мен дагы. Дагы жашмын, апамсыз өмүр сүрүү болбойт деген эптеп ушу жашоого да көнүп атабыз. Сагындык биз дагычы. Биз дагы эптеп ушунчө карындаштарыбыз да жаман болот экен да. Энесин эркелейт экен. Энеси менен чогуу жүрөт экен, кучактайт экен. Биз эркек бала ошол экен. Биз дагы ошентип эркелегибиз келет. Энеси мененчи. Апабыз ушинтип өлтүрүп койгонда ичибиз күйөт да. Биз дагы мыйзам чегинде жооп беришин каалайбыз эке. Биз дагы жөн сүйлөп аткан жокпуз эке. Мыйзам чегинде жооп беришин ошол эке. Бул кишине жардам коюп койгондо балким апам өлбөйт эле. Балким мен ушул жакта жүрбөйт элем. Жакшылап караганда болмок. Келме-кезек терме-тезек өзүнө да келет ал убакчы. Бирөөнүн энеси менен баласы менен эркелешкендерин көрүп алып, мен апам менен эркелешсем экен деп. Кичинекей экинчи класс карындашым дагы ыйлайт ошентип. Чогулуштарга ата-эне чогулушу болгондо дагы апасы келбей калса да ыйлайт окуучу. Ошентип энесиз калтырган жаман экен деске. Жогоруда видеодо айтылган төрөткө анестезиолог Рыспай Атаяров да күбө болгон. Ал окуя боюнча буларды эскерди. Былтыр 2020-жылы 11-ноябрда мен ошо вируста турган мен анестезиологмун Атаяров деген. Анан мен чакырып калышты отделениеге. Төрөттөрү менен келиңиз деп барсам, ошо жерде бир аял эме болуп жатыптыр. Операцияга эме ошо алабыз деген ошо басам ошо айтат да. Мен азыр операция алып атышат. Мен кече 10-да келгем Камбаратадан. Аякта акушерка мени көрүп, сиздики балаңыз тур эмес жатып калыптыр. Эмеде эми жөнөкөй чыкпайт, бул операция болушу мүмкүн, болбосо бул жерде эме болот болчу. Убакыт келип заматта эле алып койсок болот эле, аны мындай эч кандай схватка жок болуп келген да, аны бул жерде искусственно аны эме алышпайбы. Ал эле операция алып койгонубузда келгенде без мындай стимуляция кылбай эле. Мындай эме болбойт эле да менин оюмда. Өзү бүт жерге ошондой да, ошондой грязный операция болсо туруп калады, коюп коюш керек эле айланасына. Койбой чыгып кетишти да булар. Анан жаман болуп кетти, перитонит болду. Ошо менен Бишкекке барганда кайта да болду, дагы болбоду, дагы болду. Ошо менен кыйналып ошо болбой калды да жанагы. Баласы түү калды. Бизге аталган төрөткана менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Супер ТВ бул окуя боюнча экинчи тараптын пикирин угууга даяр.